чыгып турат да. Байкенин атасы менен чогуу иштешип, устат катары тарбиялаган экенсиз. Айта чарбачылык жөнүндө Мен Абдувалинин атасы менен 1975 жылы таанышканмын да. Ошондо Абдували жөнүндө билген эмесмин албетте. Бул албетте армияны бүтүп, анан айыл чарба техникумунда окуп аткан мезгил экен. Анан келип анан таланты бар экен, анчам баягы эме болду, атадан калган эме мурас катары дегенде. Анан мага келип анан ырдап өзүнүн өнөрүн көрсөтүп калды. Жакшы ырдагандан анан каяктасың десем, чоң алайдамын дедим. Кимдин баласысың дедим, Буркандын. Токтоганда сен андай жакшы инсандын баласы экенсиң. Деп ошол замат ишке алганбыз да. Анан иштеп жүрдү, акындар менен чогулуп акындык жаатын өнөрүн кичине күчөттү. Мына эми азыр элге кеңири белгилүү болуп калган Актаңдай деген коом ачкан. Ал коомуна 15 жыл болуптур. Анан теле көрсөтүү Актаңдайына 10 жыл болуптур. Ошол юбилейлер менен куттуктайм. Андан тышкары өзү да 45 жашка чыгып атат. Абудеги чеңелер үнөтүп кетет экен. Ылайым өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, чыгармачылыгы менен чарбачылыгы айкалышып жүрө берсин. Анан эфир аркылуу Теlegейди дагы куттуктап кетким келет, келиним катары. Өмүрү узун болсун, 8 март майрамы кут болсун.